ал деле ушундай да. Мондай жажоба менен самын бар. Анча мынча возрастной угрилер болот. Угрилердин түрлөрү бар. İçinde parazitten çıkan turgan uгри бар, просто возрастной майдан чыгат да. Муну тазалайт. Bir kişiге мыногу канча 300 сом болуп калдыбы? 303 сом. Эгерде bir kişi нормально колдонсо 4 ай 5 айга ойноп жетет. Элестеткиле, жажоба менен эле алып. Жидкий мылабыз бар мондай. Жидкий мыла 38% алой. Эгерде 3-4 адамдан турган семья болсо 1 жылга ойноп жетет. Полу горошинка, колуңар бетиңерге жетет. Кичке балаңарды, ляляларды киринсеңер мынтип база чоң кишиге деле жетет. Өзүңөргө деле, мага деле ошону бир база алып киринип туруп, кичке баланы киринкен тайзикке кийимдерин салып койгула да, эртең же бир суун чайкап жайып коесуңар. Белоснежный болуп калат, сарыласы балам бар экен. Мен даже атайын көлгө барсам мен полицеткен жакшы көрөм. Көлдө атайын бир көмүр менен жаккан жер бар, караколдо. Апарышат. Карасам элдин баары тытынып атат, анан кийин чыгып кетишет. Полицеткенен жатып салыш керек. Устагандан кайра кириш керек. Бириң эзилип эле жок болот. Анан мен эмне кылдым? Барын карап отуруп, акырында бир 5-6 киши калганда ошентип мен да чыгыш керек болду. Бир куюн анан тайзикти коюп алып, тайзикке кийип суугуйдум да баягы шейшекти булам алып кирип аткан шейшекти салып койдум. 1-2 мыкчы эметсем, баягы кыздар карап туруп да аппак сонун болуп калды. Эже, эмне белесиз, кирген суунун үстүндө колдоносузбу дейт. Просто чудо эмес, 38% алды. Качан силер продукцияны жакшылап билип баштаганда ишиңер жүрүп баштайт. Вот могу жерде чекесинен айтып берейин. Жана омегага Гинка плюс дегенди кошсоңор память улучшается. Омега балыктын майы менен Гинка плюс балыктын майы бардык нерсеге кетет. Памятка, кан тамырларыбыз, полный организмибизге керектүү нерсе азыр бизден айтып турсам убакыт жетпейт да. А экөө бириккенде биздин память улучшается. Биз мынтип коебуз го? Башым иштебейт, көк мээмин унутуп калам деп айтабызбы? Эч убакта айтпагыла. Биздин мээбиз деген компьютер жөн эле сактайт. Вот элементарный эле жөн эле отурганда бир эчтек ойлобой отурайын десеңер, бала кездеги качанкы бир ойго кирбеген нерселер келет. Компьютер. Жакшы компьютерден нет, биздин жаман мээбиз сактайт экен бүт баарын. А иммунитет эмнеге унутуп каласыз ал? Ичегибизде. Макулсуңарбы? Жакшылык болсо да, жамандык болсо да айтабыз го. Ичим уйгуйт, болуп, ичим өтүп кетип, ичим интип кетип дейбиз, 85% иммунитет ичегибизде. Качан толстая кишкабыз таза болот, биздин памятыбыз жакшы болот. Ден соолугубуз жакшы болот. Ошон үчүн үзбөй ичиңиздер. Түшүндүк, Гинка плюс менен омега память улучшайт этет. Бизде азыр паразиттердин күчөгөн учуру чеснок тимин деген бар. Азыр тиминди мечиттерде сатып атабы, черный тимин бар. Бизге чеснокко кошуп койгон. Врачтар текшерет. Бүт баары таза. Дагы курттарды кетире турган иму бленд деген бар. Иммунитетти көтөрөт. Шиитаки, маитаки деп коюп, бул жана грибылар менен жазалат, аябай сонун нерсе. Курттарды кетире турган бизде дагы эмне бар? Пчелиный прополис бар. Пчелиный прополис. Природный антибиотик прополис. Эгерде ушул үчөөүн кошуп, чай сокту кошуп берсеңер, любой паразитке жардам этет, антипаразитарный. 2-3 айлы болду, бир 17-18 баланы алып келди апасы. Баласы тимели баса албайт, деп туруп сорго азат. Апарбаган врачы калбаптыр. Жумабеков деген ортопедке апарган экен, переходный возраст ушундай болот, организм барды таза сонун деп койтур. Бала баса албайт. Бияка келди, бизде врач Динарага апарганда текшерсе, ичегисинин баары курт басып кеткен бала туалетке барды. А чоң энеси билбейт. Өзүнүн апасы кичинекейинен тыштап кеткен экен баланы. Бияка студент болуп келип баспай калгандан кийин анан айылдан чоң энеси келип, анан баласын карап, 1 ай жанында болду, ичирди, баласын бастырып сүйүнгөнчө. Эмне кылдык? 10 күндүк антипаразитарный программа бар, аны биз дагы айтып беребиз. Түшүндүңүздөр, курттарды кетиргенге иммублен, чеснок тимин менен прополис деген бар. Сок чайды кошобуз. Палеозелени деген бар. Толстой кишканы бу да тазалайт, жардамын тиет. Палеозеленде эмне бар? Палеозеленде буудайдын, арпанын, сүтүнүн витаминдери. Поверьте, анын күчү
бир эле базар болот экен, анан катып кетет экен. Ошол учурда компания врачтар текшерип туруп, ошол учурда алып туруп таблетка жасап коет. Женский виталайз, мужской виталайз деген бар. Гормондор. Ушул гормон жетпей калгандан аялдар климакстын учурунда жинди болуп кетет, урушак болуп көп оорулар. Гормон жетпей калгандан. Ар бир адам ичиш керек. Аялдар после 40 мон ичип жүргүлө. Нервиңерди сактайсыңар, ден соолукка полезный. Ушул гормондор жетишсиз болуп, кээ бир оорулар айып калганда эмне болот? Гормоналия, жана мен мырзабек деген бала уже гормон сайып алышкан да. А гормон деген временно кармайт да. Натуральный кайра бизди калыбыбызга келтире турган нерсе. Женский бар, мужской бар. Көрдүңөрбү? Обязательно буну да ичип жүрүшүбүз керек. Биздин компанияда пчелопродукция жанагы прополистен башка пыльца деген бар. Пыльцада 95 микро-макро элемент бар. И маточное молочко деген бар. Эмне кылат? Успокаивать этет, нерв ооруларды калыбына келтирет. Эпилепсиядан айыккандар көп. Эпилепсия айыкпайт деп коет. Мен 9 жылдан бери иштеп атам. Канча деген эпилепсиялар айыкты. Пчелопродукциялар ага да жардам берет. Абсорбент С деген витаминибиз бар. Аябай арзан С витамин. Бул аябай чоң керектүү витамин. С витамин жетпей калганда илгери цинга деген оору чыккан, рак деген сыяктуу. Түшүнүңөрбү? С витамин жетпей калгандан. С витамин күчтүү болсо биздин организмге келген курт-пурттардын баарын тазалап турат, негативдин баарын тазалап турат. С витамин жетпегенде тиш канап баштайт. Тилиңер, тишиңерге ээңер жабышып баштайт. Эртемен ойгонгондо тишиңер канайт го. С витамин жетпегенден болот организмде. С витамин жетпегенден көптөгөн оорулар пайда болот. Анан кийин бизде моундай эмелер бар. Натурмин, киц. Натурмин деген эмне? 12 микро-макро элемент бар натурминде. Дейлиде 55 микро-макро элемент бар. Киц деп коебуз. Эмне үчүн киц? Просто сладкий, таттуу. 18 микро-макро элемент бар. То есть кальций, магний, цинк, железо, хром, цинк бардыгы. Киц. Кымбат эмес биздин продукциялар аябай жакшы. Биздин компанияда кальций бар. Цитрат кальций. 100% организм калыбы. Кальций деп коюп сата берет башка да компаниялар. Канча процентин организмин ала алат? Бул кальцийде кальций, магний, D3 менен. Түшүнүңүздөрбү? Организм полный кабыл алат. Бир айга жетет. Эрте менен экөө, кечинде экөө ичесиздер. Бир айга ойноп жете турган кальций ушул жерде. Абета деген бар. Печенге, боорду тазалайт. Активха, анан муф деген бар. Булар тизебизге керектүү глюкозамин, хондроитин, органическая сера деп коет. Тизесине баспагандар барбы? Уктуңар беле ошондой эле. 20 жыл лечение алып, Жумабеков дегендин тууган экен, Жумагүл Калайбекова деген эже, уже 65-66-га чыгып калды. Эже 20 жыл лечение алыптыр, акырында эки тизесине баспай калып, анан кийин айтыптыр, тиги тууганымсың $3000 Германиядан бут алып берем, эки тизени өзүм операция кылып өзүм салып берем. Эже ыйлап отурса кайынсиңдисин кызы мен айттыр, эже ушундай нерсе менен иштеп баарын укпайсың. Келди эже 1 жыл ичкенде, баягы баспай жүргөн эжем кейип басып калды. Эми 1 жыл ичкенде кандай пенсиясына ичип жүрдү. 20 жыл лечение алган киши акча деле жок да. Усиленно ичсе 6 айда сонун болуп кетет. Эжем тийип басып калды. Анан алып ичкиле десем элдер күлөт экен. Майраңда жакшы басып алсынчы деп анын жатып калганын билишпейт да. 2 жыл ичкенде эже, 2 жыл эмес, анан кийин келгенде таяк келип 3-чү келгенде азыр эже девочка арыктаган тим менен сонун азыр сонун красавица болуп калды. Эмне болду ошол? Глюкозамин, хондроитин, органическая сера деп коет. Тизенин керектүү материалдары жетпей калды. Кой сойгондо сөөктөрдүн ортосунда жидкость бар, билесиздерби? Мынакей, ошол. Бетибиздин бырышын кетирет, тизедеги сөөктөр, анын баары эмне болду? Баягы ичеги курт болду, кан аркылуу бар курттар жеп атат. Тизе кургап калды, организм менен ал керектүү тамакты ала албай калды. Ошолордун баарын эмне кылат экенбиз? Ичегин тазалап, кайра булар менен берет экенбиз. Могул Активха деген 40 күндө жардам берип баштайт, арзаныраак. Муф деген 7 күндө жардам берип баштайт, кымбатыраак. Көзүбүздүн 6 кан тамыры бар экен, көздүн 6 кан тамыры бар экен. Ичеги кир дегенде бул кан тамыр
кошо кирдеди да, айттыкпы жоон ичеги кирдеди, бөйрөкүндө кан кирдеп баштады. Каныбыз кирдегенде көзгө кеткен 6 кан тамырда кирдеп баштайт экен. Керектүү элементтерди эме көзүбүз ала албай калат. Бир, экинчиден жууганды билбейт экенбиз. Биз жаратылышыбызда кирдеп кетсеңер жуунбасаңар жүдөйсүңөр, кирдейбиз, көз жууганды билбейт экенбиз да. Түшүнүңүздөрбү? Ичеги жууганды билбейт экенбиз. Ошонун баары бизде болуп атпайбы? Көздү да жуйсуздар, ичегин да жуйсуздар. Анан вижн дегенди кошуп ичип коесуздар. Именно ошол керектүү элементтер 6 кан тамыр аркылуу көзүбүзгө барат. Гарциня деген бар. Камбоджийская деп коет. Тамакка жарым саат калганда, тойго баратканда 1 саат болсо деле мурун экөөдү ичип койсоңуздар, жеп аткан тамактын майын канга жибербейт. Энергияга жиберет. Терм деген бар. Тамак ичкенден кийин экөөдү ичип койсоңуздар, эртең менен түштө. Ошол биздин организмде майларды энергияга жиберет. Чарчабай жумуш кылып жүрө бересиздер. Майлар не накапливается, бизде денеде сакталып калбайт да, энергия болуп чыгып кетет. Керектүү бекен? Бардыгы керектүү. Эми мен жана соктун сары эле сокту айтпадымбы? Ошол соктун түрү бар. Эмне